мыйзамыбызда жазылган. Бийлик бул элдик. Өлкөнүн жетекчиси өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, мен билип аткан чындык. Азыр айтылбаса Эмне үчүн биринчи кезекте ушу бүгүнкү күндө ковид оорусу менен оору көбөйүп кычап турган мезгилде ушу түштүк жергесине келдик. Анын себебин айта кетейин. Ковид оорусунан дагы коркунучтуу бизде эки маселе бар. Биринчиси улуттар аралык жаңжал чыгып кетпөсү керек. Экинчиси чек ара маселеси. Эки өлкөнүн ортосунда тынчтык болуу керек. Мына ушул акыркы окуяларда ушул учурдан пайдаланып, үчүнчү күчтөр дейбизби, же биздин эле ошо оппоненттер дейбизби, улуттар аралык жаңжал чыгарууга аракет жасады, дагы деле жасап жатат. Биз ошону сиздерге теледен айтпай, радиодон же гезит интернеттерден айтпай, сиздерге мына жүзмө жүз келип, суранып, улуттар аралык жаңжал чыгып кетпөсүн өтүнүп, сиздерден элден суранып кетели деп келдик. Ковидтен дагы бул өтө коркунучтуу. Бирок ошону сиздерге ушу сураналы деп келдик да. Өлкөдө ушу түштүк аймагыбызда тынчтык болгондо гана мекенибизде тынчтык болот. Муну баарыбыз 30 жылдан бери көрүп эле келе жатабыз. Анан эми кыскача акыркы окуяларга токтоло кетейин. 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кандай шайлоо өткөнүн аны сиздерге айтып отуруштун кажети жок. 5 октябрдан баштап ызы чуу башталгандан кийин бардыгыңыздар ушу интернет булактарынан, телевизордан көрүп отурдуңуздар деп мен толук билемин. Кырдаал өтө курч болду. Эгерде 6 октябрдан баштап ошол башталган кырдаалды колго албастан биз деле, мен деле ошо командам менен барып туруп, бириң өлүп бириң кал деп жатып ала турган болсом уктап, андан мурун бир 3 сутка уктай эле келем. Жатып ала турган болсом, анда кырдаал башкача өрчүп кетет эле. Бүгүн анда сиздер менен биз ушинтип жолугушуп отурат белек, же башкача кырдаалда жашап турат белек, аны бир Кудай өзү билет. 6 октябрда эртең менен келген кезде жаалданган эл ойлору баягы жаштардын, жалаң жаштардын ойлору башкача экен. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атып, ал жерде бир эле топ, саясий топ болгон жок, 10 чакты саясий топ болду. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атып, бардыгын макул кылып, бир айнек сындырбастан, бирөөнү чекесине чертпестен депутаттар жөнүндө кеп болуп атат, министрлер жана премьер-министр, президенттер жөнүндө. Чекесине чертпестен туруп, тынчтык жолу менен бийликти алмаштыралы дегенге макул болушуп, бардык күчтөр макул болушуп, тынчтык жол менен мына бийлик алмашылды. Эгерде тынчтык жол менен алмашпаса, анда азыр деле мыйзамдуу талаага кирбей, 2005-теги, 2010 жылдагыдай болуп, жарым жылдап, бир жылдап мыйзам талаасынан чыгып кетип, башка өлкөлөр баягы кабылдабай, аны баягы признавать этпей, ушундай жүрө берет элек азыр. Бирок Кудайдын кудурети менен, мына элдин саясий жактан аң сезиминин өскөндүгү менен, маданияттуулугунун өскөндүгү менен, тынчтык жолу менен бийликти алмаштырдык. Элдин талабы президент кетсин, партиялык шайлоо жоюлсун деген талап болду. Президентти экс-президент бергенге дагы каршы болду. Бирок мен бардык ударды өзүмө алып, экс-президент деген наам берип указга кол койдум. Анткен себебим, бизде 30 жылдан бери бир дагы экс-президентибиз жок, өзүңүздөр билесиздер. Экөөнү кубалап ийгенбиз, бирөөнүн экисин алып туруп түрмөгө тыкканбыз. Анан эгерде бу Сооронбай Шариповичти дагы кубалап ийсек, же болбосо түрмөгө тыксак, анда мындан кийин деле ушундай терс көрүнүштөр улана берет беле деген ой келип туруп, атайлап ырым кылып,
мындан ары ушу бийлик мыйзамдуу жолу менен, шайлоолор жолу менен, элдин чыныгы жүрөгүнөн чыккан добушу менен бийлик алмашып турсун деген ырым менен ошо экс-президент деген наамын бердик. Мынакей бардык условиялары бар экс-президент пайда болду. Мындан кийин ушу экс-президент деп уланып кетишине мен тилектешмин, сиздер дагы бардыгыңыздар тилектеш деп ойлоймун. Каршылаштары болсо туура түшүнөт деп ойлоймун. Аны мен өз моюнума алдым. Анан эми урматтуу туугандар, 30 жылдан бери чириген система, башкаруу системасын өзүңүздөр билесиздер. Реформаладык деп жылмалап коюп туруп эле реформа кылбай эле баякы эле башкаруу системасы келтат 30 жылдан берки. Бул биздин бүгүнкү 21-кылымдагы мына бүгүнкү жашап аткан талабыбызга жооп бербейт. Ошондуктан конституциялык реформаларга барабыз деп долбоорлорубузду даярдадык. Бут тосуулар абдан күч, дагы деле баякы эле системада калалы, партиялык башкаруу болсун, анан кийин парламентке келип ушинтип мамлекетти 3кө бөлүп алып, таяк эжен, тууган урук, жолдош жоролорду бийлик бутактарына алып келели деген системаны дагы деле бут тосуп атышат, ошол системаны калтыралы деп. Бирок биз айтып атабыз, андай системадан кетели, жаңы система түзөлү. Ар бир министрликте, ар бир мекемеде, агенттикте, комитетте болобу, ар бир өзүнүн адистиги менен иштеген кызматтарды түзөлү деп атабыз. Ошондой структуралар түзөлү, ошондо гана алдыга жылабыз деп. Конституция боюнча ушундай. Анан баякы МПОчулар жана оппозициячылар бизге оппозиция болуп баштагандар, мурда деле оппозиция болуп келген алар буга каршы чыгып атышат. Кара пиарларды уюштуруп атат. Чет өлкөлөргө чейин гезиттерине, сайттарына жаздырып атат. Мына бийликти узурпация кылып атат, анан Түркменстан болгон атат, конституцияны жабык эшик артында даярдап атышат деп. Эч качан жабык эшик артында конституция даярдалган жок, даярдалбайт дагы. Бардыгы сиздердин коомчулукка талкууга чыгат. Бир 10-15 күндүн ичинде даяр болсо, биз сиздерге конституциялык кеңешмеге же жогорку кеңештин палатасына алып чыгабыз. Биз ойлогонбуз жогорку кеңештен карап эле ошо тез аранын ичинде бир нукка түшүп кетиш үчүн жогорку кеңештен карасак тез болот го деп. Аны дагы ушул МПОчулар жогорку кеңеш 28-октябрдан ары карай эч мыйзам карай албайт, мөөнөтү бүттү деген ой пикирлерин айтып атат. Ошондон улам мен азыр ойлоп турам, эгер андай боло турган болсо, каршылаштар чыга турган болсо, анда конституциялык кеңешме түзүп туруп, конституциялык кеңешмеге конституцияны беребиз. Ал жерде бир ошол түзүлөт, конституциялык кеңешме эл тарабынан МПОчуларды да киргизебиз, кызыктар адамдардын бардыгын киргизели. Анан ал жабык эшик артында эмес, күнүгө эртең менен баштап кечке чейин конституциялык кеңешменин отуруму түз эфирден берилет. Ар бир Кыргызстандын жараны көрүп турасыздар аны. Сунуш берсеңиздер болот. Ошентип 1-статьясынан баштап 114-статьясына чейин постатейна окуп, каршылаштар жок болсо, же болбосо сунуштар жок болсо, уламдан улам мылдый алдыга жылып кете берет. Мына бул коомчулукта талкуу кылып, андан кийин анан референдумда кабыл алып берсеңиздер, ошону менен анан алдыга жылабыз, жаңы системаларды түзөбүз. Президенттик шайлоо боюнча болсо, президенттик шайлоо мына азыркы бүгүнкү конституциянын нормалары менен 10 январга белгиленген, бул сөзсүз түрдө өтөт, бул толук легитимдүү, эч кандай кыйшаюусуз өтүш керек. Бүт дүйнөлүк коомчулук тааныш керек муну, тааныйт. Анткени бүгүн конституциябыз бар, парламентибиз бар, өкмөтүбүз бар, бардыгы иштеп турат. Парламенттик шайлоо болсо, парламенттик шайлоону эмне үчүн жылдырдык? Мен биринчи сөзүмдө айтканым эсиңиздерде бар. Ооба, ушул конституция менен алсак, эгерде бүгүнкү конституциялык мыйзамдар менен алсак, анда биз 2 айдын ичинде шайлоо кылышыбыз керек. Ошондо декабрдын 20-сында шайлоо кылышыбыз керек экен деп. Биринчи күнү мени акыркы 3-чү жолу бекитип берип атканда ошентип айтканмын премьер-министрликке. Макул кылалы деп. Бирок эртеси күнү баягы чыккандан кийин терең ойлондум. Баягы 7 өлчөп бир кестим. Эл партиялык системадан кетели деп, партиялык шайлоону токтотолу деп
төңкөрүш кылып атса, толкунданып атса, бийлик алмашып атса, анан кайра эле ошол баякы эле партиялык система менен шайлоого барсак, бүгүнкү шайлоо комиссиясы менен шайлоого барсак кандай болот деп ойлонуп туруп, эртеси 2-3 күндөн кийин спикерди, бардык фракциялардын жетекчилерин чогулуп, кеңешип, баарыбыз бир жыйынтыкка келдик. Баякы мыйзамды бузбаш үчүн кайра ошону 1-июнга чейин жылдырып тура турган мыйзам кабыл алып, 3 окуудан мен кол койдум, күчүнө кирди. Бул дагы толук мыйзамдын негизинде болду, жылдырылды. Анткени конституциялык реформаларга барып, системаны, башкаруу системабызды алмаштырып алып туруп, андан кийин анан шайлоо өткөрөлү деп чечтик. Болжол менен мен болжолдоп атам, ушу апрель айлары, эң ашып кетсе май айларына барат. Март, апрель, май айлары, ушул убактарда парламенттик шайлоо болот, Кудай буйрса. Анан шайлоолор мындан ары эч кандай административдик ресурс колдонулбайт, сатуулар болбойт. Эгерде сатып алып аткан болсо добушун булар мыйзам чегинде жооп берет. Мыйзамда так жазылып өткөн. Азыр бүгүнкү күндө биздин действующий мыйзамыбыз бар. 2,5 жылга чейин соттолуп кетет. Сатып алгандагы, сатып аткан адам да кармалса. Ошондуктан бардык жерлердеги күч структураларынын кызматкерлерине биз команда беребиз. Шайлоодо ушул жагына өтө катуу карагыла деп айыл өкмөттөргө да команда беребиз. Мындан ары элдин жүрөгү кайсы партияны каалайт, кайсы кандидатты президенттикке каалайт, только ушул жол менен гана өтөт. Анткени биз 30 жылда 3 жолу революция жасадык, үчөө тең ушу шайлоолордун кесепетинен келип чыккан. Мындан ары алардын катасын кайталабай, тарыхтан сабак алып, биз түз жол менен гана кетишибиз керек. Эгер өтпөй калсаң, андан эч нерсең кем калбайт. Өткөн адам дагы эл каалаган адам, ал жөндөн адам болбойт ал дагы. Ошондуктан мейли ким болбосун, эшмат болобу, ташмат болобу, эл каалаган адам шайлоодо